Assalamu alaikum урматтуу биздин көрүүчүлөр. Мен карантинде видео бекер отурбай огород кылайын деп аттым. Ошого мынтип бүгүн бадырың эгип атам. Мунун ар бир даанасын 15 сомдон сатып алдым. Кара сууда. Кайсы айылда экенин айтпайм. Анткени анын өзүндө дагы аз эле бадырың калды. Толугураак айтсам кең сайдан алдым. Мындай стаканга отургузулуп даярдалат негизи күнөөсканаларда. Биз сатып алгандан кийин мынтип эгебиз. Бадырың негизи назик өсүмдүк болот. Кылдат карап, стаканды кыркканда дагы этияттап, тамырына тийбей тургандай кылып абайлаш керек эң башкысы. Майда тамырлары башкасы дегендей. Азыр бир сыра эгип туруп андан кийин суу куюп чыксак, жакшынакай өзүнө келип калат. Аралыгын өзүңөрдүн өлчөмүңөргө жараша ушундай бир карыштан алысыраак кылып деле эге берсеңер болот. Ал астында чогуу келген көңү менен кошо эксеңер андан да жакшы болот. Анткени көчөттүн мындан аркы жашоосу үчүн да жакшы болот. Энергия, питание дегендей. Өтө жакын эмес, өтө алыс эмес, орточо бир интервалды кармашыбыз керек. Мен өзү 1-класстан бери талаада чоңойгом, илгери пахта экчүмүн. Пахтаны карап, жүгөрү эгип, тамекиге милдешпей калгам, анткени ал менден мурунку доордо болгон нерселер да. Анан үйдө ушундай бадырың, помидор, күнүмдүк керектелүүчү азыктарды өзүм эккенге аракет кылам көбүнчө. Жанында кошо чөптөр да келет, бонус чөптөрдү алып коебуз. Өзүм ойлоп атам, эмки жылы уругуну алып, өзүм ушинтип даярдасам окшойт депчи. Анткени быйыл карантинге байланыштуу бул көчөттөрдү табыш аябай оор болду. Жок болуп атты да көп жердечи. Таныш сурап акыры зорго бүгүн таптым. Бүгүн 2020-жылы 3-апрель. Ысык экен стакандын ичинде өзү да. Эң башкысы ар бир ишти жасап атканда мындай бир көңүл бөлүп, мээрим төгүп, берилип дегендей. Септемейге иш болбойт. Анткени булар дагы жаш балага окшош болот. Садикте баланы кандай карасаң, муну да ошентип караш керек. Бул биологиялык же болбосо ботаникалык бакча деп айтса болот да. Мынча чыккан алим ызымдарды ыргытабыз. Көчөт студио. Стакандын ичинде эмне бар деген суроо болушу мүмкүн. Бул жерде көрсөңөр болот, астында бир аз топурак, андан кийин чириген көң, эң үстүнкү бөлүгүнө баягы отун аралаганда станоктон чыккан опилка салынып даярдалыптыр. Мен карап эле билип калдым да мунчу. Анткени ала бул агрономмун. Ушундай
бир жолу колдонулуучу же болбосо одноразовый стаканында даярдалат негизи. Көрсөңөр болот, бул дагы бонус. Жанында дагы бир бадырын кошо келген. Экөөнү чогуу эгип койсок деле боло берет, анткени эки шакты тең байлап. Азырынча бул бадырыңдын атын, сортун билбейм. Менимче бул арзуу болсо керек. Көрүнүшү айтып турат. Анан эккенден кийин таштап койбой буну. Мен кийинки видеолордо дагы көрсөтөм. Буга кичине чакан асыла турган атайын стойка коюп, жип тартып, бир карыштан өткөндөн кийин муну асып байлап чыгабыз прессич менен. Ошондо бул өйдө карап асылат дагы бадырыңдар салаңдап пише берет. Дары чачып туруш керек. Ширеге, башка нерселерге, жалбырагына атайын өзүнүн дарылары бар. Мен ал боюнча дагы кийинки видеолордо маалымат берем. Негизи бадыраң помидорго караганда сууга чыдамдуураак келет. Ал эми помидор үчүн ушунча көбүрөөк ысык керек. Бул эми баягы күнөскананын ичинде эккендерге да. Сыртта эккендерге уже инче мезгилде эле болуп калды окшойт. Мен акыркы бадыраңдын көчөтүн отургузуп атам. Эми буларга тутуп кетиши үчүн суу куюп чыксак болот. Урматтуу биздин катталуучулар, бадыраңды эгип бүттүк. Эми мен көчөттүн көктөп кетиши үчүн ишенимдүү бир иш чаралардын бири бул суу куюп чыгуу. Суу куюп чыгышым керек. Ошондо мунун астындагы нымдуулук жетиштүү болот дагы, тутуп кетиши оңой болот. Ар бир көчөткө мээрим төгүт дегендей. Баса белгилей кетчү маалымат, мен бул жерге башында бир аз чиритилген уй менен кара койдун кыгын салганмын. Сары уй менен кара койдун кыгы салынган, чиритилген. Мына арасында мындай бир чөптөр болуп калса алып коюш керек. Анткени ал бадыраң менен чогуу бир жерде туруп алат дагы. Эме энергия талашат да, жанталашып. Анан жер деген адам эккен өсүмдүккө көп боору урбайт. Адам эккен өсүмдүккө көп, байыча айтканда, поддержка кылбайт да. Ал өзүнөн чыккан чөптөргө көбүрөөк жан тартат. Мына ошентип сиздер көрүп аткан бадыраңды эгип бүттүк. Алынган жөөктүн күн чыгыш тарабына эгилет. Муну көбү билет болуш керек. Күн чыгыш тарабына эгилип, чыккандан кийин ушинтип сууну куюп, бысыра карап коебуз. Эң башкысы достор, эккен бадыраңды эккен боюнча таштап койбош керек. Аны караш керек, отун чагып туруш керек, тазалап туруш керек. Көң салыш керек, зыянкечтерге каршы дары салыш керек. Ошондо гана бадырың болот да. Жегенге дагы, туздаганга дагы, көп эксең сатканга дагы жарайт. Жалкоолук кылбаш керек. Азыр үйдө баары карантин, баары бекерчи, айылдагылар. Шаарга чыккан эле эч ким жок. Ошондуктан мына ушундай дыйканчылыкты кылып турсаңыздар, өзүбүз үчүн дагы, өзгөлөр үчүн дагы, үй бүлө үчүн дагы пайда. Эртеңки күнү эле кайрадан бышкандан кийин сырттан сатып алгандан көрө өзүңүз үйүңүзгө эгип койсоңуз, мынтип үзүп жей бересиз өзүңүз.